А сен өзүң фамилияңды өзгөртөт белең? Жок. Туура эле көз караштамын. Мен өзгөртүүгө каршымын. Илгерки ойдон каршымын. Кыргыз фамилиясы болгону жакшы да негизи. Сиз фамилияңызды өзгөртөт белеңиз. Учурда дал ушул маселе жогорку кеңештин талкуусунда каралып, экинчи окууда жактырылды. Мындай демилгенин максаты кыргыз салттарына жана маданий өзгөчөлүктөрүнө ылайык фамилияларды тандоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү деп белгиленүүдө. Документте 3 вариант сунушталып жатат. Тарыхый мурасты жана түпкүлүктү чагылдырган фамилиянын жазылышынын жаңы варианттарын кошуу сунушталат. Тактап айтканда, мурдагы биз колдонуп келген Ов, Вич, Уулу, Кызы деген сыяктуу фамилиялар кала берет. Фамилия берүү, бул ата тегине берүү дагы ошону менен кетүү, бул улуттун сакталышына, өзүнүн маданий чөйрөсүндө өсүп өнүгүшүнө чоң таасирин тийгизет деген мындай мыйзам демилгечилеринин ошондой идеясы көз карашы болуп атат. Бул мыйзам долбоору кабыл алынып калса, фамилия менен атасынын атын жазуунун азыркы варианты жокко чыгарылбайт, болгону тандоо мүмкүнчүлүгү гана жаралат. Ал эми өзгөртүүнү каалаган жаран башка документтерин өзгөртүү зарылчылыгы жаралбайт, ага кошумча фамилиясын өзгөрткөндүгү тууралуу күбөлүк берүү каралууда. Муну менен жарандар чет өлкөгө чыгууда да эч кандай кыйынчылыкка кабылбайт деп ишендиришүүдө. Ар бир улуттун өзүнчө өзгөчөлүгү, бул эч кандай тоскоолдук алып келбеш керек. Экинчиден, чет өлкөгө чыкканда мамлекеттик, расмий мамлекеттик органдар белгилеген документтерди тастыктоодо бүгүнкү күндө кимдин гана диплому же башка окуу жайды бүткөндүгү же башка ошол ишмердүүлүгүнө же өзүнө тийиштүү документи болсо, ал фамилиясын өзгөртпөсө дагы апостил аркылуу, бул Гага конвенциясы 1961 жылкы, же консулдук дипломатиялык консулстволор аркылуу легалдаштырылган документте сөзсүз түрдө талап кылынат. Анткени ал жарандын окуганын окубагандыгы. Бул фамилиясы өзгөрбөгөн учурда дагы. Фамилиясы өзгөргөн учурда деле бүгүн фамилиясын өзгөрткөндүгү тууралуу күбөлүктү алып, жаңы паспортту алуу менен ошол күбөлүктү алып жүрүү, бул бүткүл маселелерди чечет. Бул жерде эч кандай маселе чыкпаш керек. Сиз өзүңүз фамилияңызды өзгөртөсүзбү? Мен мыйзам долбоору кабыл алынып, 3 окуудан өтүп, расмий күчүнө киргенден кийин мен өзгөртүүгө даярмын. Кандай окуу аташат? Мен Сыдыктеги Орозбек Кадырбек уулу боло алам. Аталган демилге көтөрүлүп, коомчулукта да ар түрдүү пикирлер айтылып жүрөт. Ал арада теги жана тегин деген сөздөрдүн маани маңызы боюнча талаштарды жараткан жагдайлар орун алды. Ошол эле учурда колдонулуп жаткан фамилиялардагы адам атына уланган мүчөлөр славян же орус тилинен киргендиги белгиленет. Бул боюнча так жана кыска түшүндүрмө Тилимпост социалдык баракчасына да тиркелди. Мен аты жөнүмдү өзгөрттүм. Славян жана орус тилине гана кездешкен Ов, Ова же болбосо Ович, Овна мүчөлөрү жалганып түзүлгөн аты жөн бул совет доорунан калган чоң так. Дүйнөлүк тажрыйбаны карасак, мисалы араб тилинде Абдулла ибн Сина, Абдулла уулу Сина же болбосо Абдулла бинт Иман, Абдулла кызы Иман. Ушул сыяктуу эле ирланд тилинде мисалы Конор Макгрегор, Грегордун урпагы, тукуму Конор. Ошондой эле Макдональдс дегендерди билесиздер, Ушул сыяктуу эле мисал көп. Андан дагы башка тажрыйба бул мүчөсүз жазуу. Режеп Тайып Эрдоган, Ангела Меркель, мындан кийин Тилек Мирлан. Биз жогоруда белгилегендей, бул маселе боюнча коомчулукта ар түрдүү пикирлер бар. Айрымдары эгемен кыргыз мамлекетинде нукура кыргыз фамилияларды колдонуу туура деп эсептесе, айрымдары буга макул эмес. А сен өзүң фамилияңды өзгөртөт белең? Жок. Эмне үчүн? Билбейм, жагат. Өзүмө жагат, Кыргыз фамилиясы болгону жакшы да негизи. Кызым Америкага кетти. Асылбек кызы болуп кетти. Видите? Жакшы да. Жок, өзүнүн фамилия калмакта. Неге? Ошондой да. Мен негизинен эле ошол Ов, Ова ага каршы болгонмун баштан эле. Фамилиям ошол себептен эле өзгөрткөн эмесмин убагында. Жылдан жыл кайдан айкала өзгөртө бергендимде. Илгерки биз советский адамбыз балам. Советский ойдон эле калабыз эми. Толуп атат тиги иштер. Ошону эметпей фамилия ашылып атат. Кереги жок, эч кереги жок мунун. Ов дебейле, мисалы,
Нурлан уулу дегендей эле да эми ошол туура эле деп ойлойм. Белгилей кетсек, аталган демилге өткөн 2024-жылы 26-декабрда сунушталган болчу. Ал эми Юстиция министрлиги учурда кыргызстандыктардын аты жөнүн жазуунун бир канча варианттарына жол берилерин белгилейт. Ошондой эле башка улуттагы жарандарга өзүнүн каада салтына жараша аты жөнүн тандоого уруксаат берилет. Эске салсак, жыл жаңырары менен Жогорку кеңештин спикери өз фамилиясын өзгөрткөн болчу. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек.